Кече 18 февралда Бишкек шаарында жөө жүргүнчү өтүүчү жерден унаа 2 кызды сүзүп кеткен. Бул тууралуу жол кыймылын көзөмөлдөө кызматынын басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка ылайык 17:00 чамасында 57 жаштагы жаран Ford Transit үлгүсүндөгү унааны башкарып келе жатып, Жибек жолу көчөсү менен Малышева көчөсүнүн кесилишинен 2 кызды сүзүп кеткен. Жол кырсыгынын кесепетинен 19 жаштагы 2 кыз ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилди. Бул боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. 18 февралда Балбан Акжол Махмудов тизесинен алган жаракатына операция жасатуу үчүн Германияга учуп кетти. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасында билдирди. Белгилүү болгондой, Махмудов окуу машыгуу жыйындары учурунда тизесинен жаракат алып калган. Аны дарылоого Жаштар иштери Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттик 1,5 миллион сом бөлгөн. Эскерте кетсек, 19 жаштагы Балбан өспүрүмдөр арасында дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону. Ошондой эле былтыр чоңдор арасында Бишкекте өткөн Азия биринчилигинде алтын байге утуп алган. Андан соң Индонезияда өткөн Азия оюндарында 77 кг салмакта күмүш байгеге ээ болгон. 2019 жылдагы ажылардын кийимин тигүүчү ишкана аныкталды. Сынакка 13 талапкер катышты. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Конкурстун алкагында ажылыкты уюштуруу боюнча республикалык штабтын мүчөлөрү ажылардын кийимдеринин тигилишине, коюлган наркка, кездеменин курамына, ыңгайлуулугу боюнча коюлган талаптарга баа беришти. Ажылардын кийимин тигүүчүлөр ортосунда өткөн конкурста бардык талаптарга жооп бергендиги боюнча ажылыкты уюштуруу штабынын мүчөлөрү Айкөл Аликжанованы татыктуу деп табышты. Эми ага 2019 жылдагы ажылыктын формасын тигүү милдети жүктөлдү. Эскерте кетсек, Айкөл Аликжанова Кыргызстан сулуусу 2014 сынагынын жеңүүчүсү, мурдагы актриса жана модель. Кече 18 февралда Балыкчы Каракол жолунун 69-чакырымында Toyota Is жана Audi S4 унаалары сүзүштү. Бул тууралуу ӨКМдүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы саат 21:40 чамасында Ак Сай айыл аймагында катталган. Кырсыктын кесепетинен улам 1 адам каза болуп, 7 адам жаракат алган. Жабыркаган кишилердин бири ооруканага бара жаткан жолдо үзүлгөн. Автобекеттерди шаардын сыртына чыгаруу керек. Мындай дебилге менен кече 18 февралда Бишкек шаарындагы Батыш автобекетинде Ленин райондук администрациясы, Батыш автобекети жана жүргүнчүлөрдү ташуу ассоциациясы менен шаар ичиндеги тыгындарды азайтуу максатында автобекеттерди шаар сыртына чыгаруу боюнча кеңешме өттү. Бул тууралуу Бишкек шаарынын 1-Май районунун акиминин орун басары Мавлян Аскарбеков билдирди. Демилгечи Мавлян Аскарбековдун билдирүүсүндө шаар ичиндеги эбегейсиз тыгындарды сырттан келген автоунаалар жаратууда. Бул кезинде шаардын экологиясына терс таасирин тийгизет, дейт Аскарбеков. Мен азыр Бишкек шаарынын Батыш автобекетинде турам. Биз жаңы эле бул жерде кеңешме өткүздүк. Ушул бекеттин башчысы Ленин райондук администрациясынын башчынын орун басары жана таксисттердин, жүргүнчүлөр ташуу таксисттердин ассоциациясынын башчысы менен сүйлөшүү болуп өттү. Сиздер жакшы билесиздер, тилекке каршы бизде шаарыбызда көп маселе бар. Чыгыштан келген автоунаалар, батыштан келген автоунаалардын баардыгы биздин Бишкек шаарынын ичине кирет. Бул биздин шаарыбыздын экологиясына, ошондой эле биздин шаардын ичиндеги тыгындарга чоң көйгөй жаратып жатат. Нурлан Ниязалиев тышкы иштер министринин орун басары болуп дайындалды. Бул буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Эскерте кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков Нурлан Ниязалиевди башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу Кыргызстандын Катар мамлекетиндеги атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматынан бошотту. Нурлан Ниязалиев Катар мамлекетиндеги элчилик кызматын 2015 жылдын 8 декабрынан бери аркалап келген. Ирландиялык Окла компаниясы дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдө мобилдик жана зымдуу интернеттин ылдамдыгын текшерген изилдөө жүргүзгөн. Анда 2019 жылдын январь айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан мобилдик интернеттен 111-орунду ээледи. Бул сурамжылоодо Борбор Азия өлкөлөрүнүн эң ылдам интернет Казакстанда экени белгилүү болду. Казакстан 85-орунда, ал эми Кыргызстан 111-орун менен экинчиде, Өзбекстан 129-орунда болсо, Тажикстан 137-де. Ал эми зымдуу интернеттин ылдамдыгы боюнча Кыргызстан 92, Казакстан 61, Тажикстан 113, Өзбекстан 131-орунду ээледи.
Бишкекте Black Star Burger ачылат. Борбор калаадагы Азия Молл соода борборунда россиялык белгилүү жылдыз Тимати негиздеген Black Star Burger аталышындагы тест татым жайы ачылат. Бул тууралуу бүгүн аталган соода борборунун маалымат кызматы билдирди. Black Star Burger учурда Россиянын бир топ шаарларында ачылган. Эл арасында аталган тест татым жайы өзгөчө популярдуулукка ээ. Соода борборунун маалымат кызматынын айтымында тамактанчуу жайдын техникалык ачылуусу бүткөндөн кийин Тимати өзү Бишкекке келери күтүлүүдө.